Сот тутумун реформалоо мамлекет артыкчылык берген эң негизги багыттардын бири. Судьяларга талап жогорулады, бирок шарт да түзүп берилиши керек. Айрым имараттар капиталдык оңдоодон өтүп, жарандардын кайрылууларын кабыл ала турган жайларда кеңейүүдө. Санарип ишти жеңилдетип, бул сотко катыша турган жарандарга да ыңгайлуу болду. Видео, фото көзөмөл сот отурумдарындагы эрежеден тыш көрүнүштөрдү жоет. 1 май райондук соту жаңы имаратта февраль айынан бери иш алып барууда. Андагы архив бөлмөсүндө жетиштүү шарт түзүлдү. Сот залдары заманбап жабдуулар менен камсыз кылынган. Жазык процессуалдык иштердин ар бири видео жана фото көзөмөлдө. Судьянын ишмердүүлүгү талаш жараткан учурда кабыл алган чечимдерине узак убакыттан кийин да тасманы көрүп баа берсе болот. Аталган системанын ишке киргизилиши жарандардын конституциялык укуктарын жана эркиндиктерин эффективдүү коргоо үчүн жагымдуу шарттарды түзүп, сот адилеттигине жетиштүүнү ачык айкындуулукту камсыздайт. Мындан сырткары мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын да сот отурумуна катышуусун камсыз кылуу эске алынган. Атайын жабдуу аркылуу майып адам кабатка көтөрүлөт. Бардык мамлекеттик органдар топ кагаздары менен эмес, электрондук ыкмада иш алып бара баштаган шартта сот тутумуда санариптин артыкчылыктарын пайдаланууда. Маселен, карызкорлордун тизмеси атайын базада сакталып турат. Мисалы, биз мурда запросту кагаз түрүндө жазып, ГАИ госрегистрге почта аркылуу жиберип, ал вакыт көбүрөөк кетип калчу. Керектүү материалды издеш үчүн бат эле айс менен эле карап, баары чыгат да, көрүнөт. Качан регистрация болду, качан түштү. Автоматташтырылган маалымат системасы сот аткаруучулардын да ишин жеңилдетет. Аларга аткарылчу иштин мөөнөтү эскертилип турат. Бир бөлүмдө 9 сот аткаруучу болсо, 9 сот аткаруучунун каждын кимисине кандай иш бар болдугун эч ким так айтып бере албайт да. Бир ал үчүн журналда көтөрүш керек болчу. Журналдан карап, анан балдарды сот аткаруучулардан суранып, производствону алып келип бериңиздер деп, анан производство менен таанышабыз. Азыр болсо уже компьютерге киресиң, базага киресиң, базадан чыгарасың, просмотр информация менен маалыматтын толук айтылып берилет. Соттун автоматташтырылган маалымат системасы же электрондук сот өндүрүшү реформанын алкагында соңку ишке ашырылган технология. Санарип жалпы сот тармагынын ишин жеңилдетип, жарандарга кызмат көрсөтүүлөрдү да жөнөкөйлөштүрөт. Электрондук сот өндүрүшү, электрондук иш кагаздарын жүгүртүү, ошол соттун кеңсесинин ал жерде кагаздар менен иштөө натыйжалуулугун арттыруу, убакыт жагынан, оперативдүүлүк жагынан жана маалыматтын толук жана так болушу жагынан соттун кеңсесинин ишинин натыйжалуулугун күчөтөт. Бири-бирин байланыштырып туруучу ведомство аралык система бар, түндүк деген. Ага мына сот системасы да кошулган, тергөө органдары кошулган, ошол эле РПП системасы кошулган. Реформанын алкагында аткарылып жаткан жогорудагы чаралар сот тутумунун ичинин ачыктыгын камсыз кылууга, элдин судьяларга болгон ишенимин жогорулатууга багытталган. Неге мындай санарипке биз басымдык кылып атабыз? Анткени биринчиден бул баягы коррупциялык тобокелчиликтерди алдын алуу иштер, бул албетте. Андан кийин бүт ушу сот укуктук органдар жана сот органдарынын ишмердүүлүгүнө ачыктыгына күчөтүлөт. Соттук залдар азыр мен кече ушу бизге маалымат берип турушат. Соттук департамент азыркы мезгилде 86 соттук залдар ошо видео, аудио фиксация менен жабдуу менен камсыздалды. Жакынкы арада тендер жарыяланыптыр. Ушул октябрдын баштарында ошо дагы республикабыз боюнча 77 залдарды ушундай видео, аудио фиксация менен жабдуу менен каралып атат да, пландаштырып атат. Соттук укуктук реформа соңуна чыга элек. Президент Сооронбай Жээнбеков жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеваны кабыл алып, сот тармагын жакшыртуу чаралары талкууланды. Мамлекет башчысы реформаны ишке ашыруу, коррупцияга каршы мамлекеттик саясатты жүргүзүү жана акыйкаттыкты камсыз кылуу аркылуу жарандардын укуктарын, эркиндигин коргоодо сот органдарынын ролу өзгөчө экенин белгиледи. Жогорку соттун төрайымы 2019-2022 жылдарга Кыргыз Республикасынын сот тутумун өнүктүрүү мамлекеттик максаттуу программасынын негизги багыттары жана аны ишке ашыруу чаралары жөнүндө маалымат берди. Программа өз алдынча жана көз карандысыз сот бийлигин түзүү, жарандардын укуктары жана эркиндиктерин сотто коргоо кепилдигин камсыздоо, адилеттүү соттун жеткиликтүүлүгүн, натыйжалуулугун жана сапатын жогорулатууга багытталган. Судьяларды окутуп, кесиптик квалификациясын жогорулатуу, сот органдарын материалдык техникалык жактан камсыз кылууда реформанын алкагында аткарылчу иштери. Калыгул Асанбаев, Эсен Турабыкеев, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.